Саламатсызбы көрөрмандар, урматтуу. Азыркы Омикрон штаммы бул 4-чү штамм болуп чыгып атат, жаңылышпасам. Буга чейин альфа, дельта, гамма. Омикрон штаммы бул жаңы чыккан штаммы. Башкаларга салыштырмалуу бул бир аз жеңилирээк өткөн формасы болуп атат. Көпчүлүк азыркы күндө айтып атат, баягы сасык тумоосумал ооруп атам депчи. Бирок азыркы учурда сасык тумоо жок десем дагы жаңылышпасам керек, себеби жылдагыдай статистиканы алсак, сасык тумоо көбүнчө бул ноябрдын аягы, декабрдын башында болчу, күз аяктап кыш келгенде, суук түшүп баштаганда. Бүгүнкү күндө ошол январь айында сасык тумоо мындай жок деп айтсам да болот да. Себеби мага кайрылган көп бейтаптардын ичинен ошол сасык тумоого окшош даттануулар менен келгенде ПЦР тапшырсак, көбүндө ПЦР положительный деп келип жатат. Ошондуктан эгер сизде даттануулар болсо, мисалы үчүн бул дене табынын жогорулашы, алсыздык, жыт сезимин жоголушу жана мурдуңуздан баягы суу агып кыйналып жаткан болсо, сөөктөрүн да сезгениши болгон болсо, бул көпчүлүк учурда ошо жаңы Омикрон штаммы болуп жатат. Бүгүнкү күндө мен дагы баягы айткан жообумду кайталап кетсем, көпчүлүк учурда Омикрон штаммы биздин жарандарыбызда жеңил түрүндө өтүп жатат, өзгөчө кош бойлууларда деле. Бүгүнкү күндө мага кабылдамама кеминде бир 6 же 7 кош бойлуу кыздар келишти. Баарында эле бул жеңил формасында өтүп жатат. Кимде бул Омикрон штаммы оор формасында өтүшү мүмкүн? Эгерде өнөкөт оорулар болсо, мисалы үчүн кан басымын жогорулашы же болбосо иммундук жетишсиздик болгон учурларда, ошол учурларда гана оорулошу мүмкүн. Эгер сиздин жалпы абалыңыз жакшы боло турган болсо, анда эч кандай коркунуч жок деп айтсам болот. Биринчи белгилери пайда болгондо сиз үй шартында изоляция болушуңуз керек. Эгер бир жерде иштеген болсоңуз, анда ошол өзүңүздүн баягы башчыңызга мен ооруп калдым деп ал жака барбашыңыз керек. Себеби эгер сиз барсаңыз, оорунун жайылуусуна мүмкүнчүлүк түзүп бересиз. Андан соң дене табыңыз жогорулаган болсо, албетте ошол парацетамол же ибупрофен деген дарылар менен дене табын түшүрсө болот. Бирок сөзсүз түрдө үй бүлөлүк даректерге кайрылып, баягы абалыңыз жөнүндө билдирип, анан дарыланышыңыз керек. Көп паникага алдырбагыла, сарсанаа болбогула, буюрса бул ооруну деле жеңебиз. Бир гана сиздер окурмандар дарекерлерге жардам берип, биздин айткандарыбызды аткарсаңыздар эле тезирээк эле бул илдеттен кутулуп кетебиз. Саламатта калыңыздар.